Assalamu alaikum. Туғандар, мына Бадамжайдан шыққандан кейін перевал бар, кішкене перевалчалар бар. Ошо перевалчалардан өткөндөн кейін перевалдардан мына караңыздар, кандай жайык, кандай ушул багбанчылыкка өтө ыңгайлуу. Мына ушул жердин баардыгын баккыла турган болсо, Кыргызстандын экономикасын бир четин тартып кете турган ушундай жер эгилбей, каралбай, жөн эле жатат да. Мына караңыздар. Мына бул жакты карагыла, бул жакты карагыла. Баардыгын отургузуш керек. Ушул жерлердин баардыгына суу чыгарып бериш керек. Суу чыгарып берип туруп элге бөлүп бериш керек. Мына ошондо мезилдеп ыйлап, үйүмдө наным жок, үйүмдө унум жок, майым жок дегендер баардыгы бакка иштеп, өздөрүн толук багат эле. Ошо мына бийлик башчыларына суранабыз. Кыргызстандын бийлик башчылары силерден суранабыз. Мына ушул жерлерге инженерлерди алып келгиле. Ушул жерлерге ушул геодезистерди алып келгиле. Ушул жерлерди изилдеп туруп, ушул жерлерге эң арзан кылып канал куруш керек. Канал менен келген суу өтө арзан болот. Толук мүмкүнчүлүк бар. Ушул жумушту аркалап аракет кыла турган болсок, мына ушул жерлердин баардыгы бак болот. Мына караңыздар, кеткен эле тала. Эч нерсе жок. Какырап турат, чаңкап, куурап турат. Мына ушул жерлердин баардыгын бактырыш керек. Мына Баткен облусунун губернатору, мына ушул айыл башчылар, акимдер, баардыгыңыздар ушул жерлерге фикир кылыңыздар. Караңыздарчы, кандай сонун жер жатат, жайык. Мына ушул жерлерде канча мынаган адамдар өзүнүн оокатын кылмак, тирилигин өткөрмөк. Караңыздар, жатат. Дер жерде канал бар. Ошол каналдан сууну көтөрүп туруп, уровень көтөрүп, бийик кылып туруп, насос менен айдап туруп, ылдый көздөп айдап берсе, мынанын бардыгы бак болуп кетет эле. Мына ушул жактан бардыгы бак болуп кетет эле. Мына айылдын ичинде суу бар жок өсүп атат. Бар жок. Эмне ушул адам баласына керек болсо, бардыгы өсүп атат. Бул жакта болсо суу жок, калкырап турат. Мына бакты көргүлө. Мына ушундай кылып эле бак эгип салса болмок да, ошол жерлерге суу чыгарса. Бардык башчылардан суранабыз, бардык Кыргызстандын саясатчыларынан, Кыргызстандын ушул бийлик башында турган биздин агаларыбыздан суранабыз. Келиңиздер, мына ушул келген жардамдарды, келген грант акчаларды сууга иштетели. Суу чыгарууга иштетсек, эч качан банкрот болбойбуз. Суу чыгарууга иштете турган болсок, эч качан арман кылбайбыз. Мына ошол суу чыгарып берген кишилерди дагы акыретте чоң сыйлык күтүп турат. Мына ушул эч качан суу келбей туруп, ушул сууланган жерлерге Алла субхану ва тааланын ажыр сооптору бар. Мына караңыздар, мына бактарда. Суу бар. Ушул жерде бир 20-30 сотик жерден эле 300 миң сом, 500 миң сом пайда көрүшөт. Мына керек болсо, мына асфальтка эгип койсок да пайда көрөбүз мыналарга окшоп. Мына каалашыңарча пример көрсөтсөк болот да. Мына ушул кеткен эле бак. Атияк какырап турат. Ушун бак кылыш керек. Баардыгыңыздарды бак отургузганды чакырамын, суу чыгарганды чакырамын.